Депутат Жанар Акаев саясий өч алууларды артка калтырабыз десек, Атамбаевди үй камагына чыгарыш керек. Саясий өч алууларды артка калтырабыз десек, экс-президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгарыш керек деп бүгүн 8 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев билдирди. Ал күч органдарынын өкүлдөрүнө кайрылды. Негизи Жогорку кеңештин депутаты жасаган иши, берген добушу боюнча жоопкерчиликке тартылбаш керек. Буга чейин баарыбызды аскер прокуратурасына чакырып сурак алдыңар. Ошол жерге дагы Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров суу кодекси боюнча мыйзам долбоорунда көрсөтмө берген эмес деп айтканбыз. Биз ошол сөзүбүзгө дагы деле турабыз. Шайлоо өттү, Айкүл саясатка өтсөк болот эле. Бул бирөө менен телефондон сүйлөшүптүр, ушак айтты деп камай берсек, Кыргыз өлкөсүндө саясатчы калбайт. Бакыт Жетигенов ак жеринен камалды. Адилеттүү карагыла. Жеңиш Молдокматов, Курсан Асанов ак жеринен отурушат. Саясий өч алууларды артка калтырабыз десек, чынына келгенде экс-президент Алмазбек Атамбаевди дагы үй камагына чыгарыш керек. Ал эч жака качып кетпей турган болгондон кийин ар кандай суроолорго жоопторду алсак болот дейт ал. Булак супер чекиткейчи. Спортчу болсоң эркекче жеңилгениңди моюнга алганды билиш керек. Депутат Нурбек Алимбеков Шайлообек Атазовго жооп кайтарды. Бүгүн 8 декабрда депутат Шайлообек Атазов кайрылуу жасап, Нурбек Алимбеков шайлоодо мыйзам бузууларга барганын айткан. Мындан улам Нурбек Алимбеков Шайлообек Атазовго жооп кайтарды. Кесиптешим Жогорку кеңештин ыйык трибунасын саясий кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жатат. Чынында биздин округда менин кесиптешим Мыплас шайлоо өткөрдү. Фуркат айыл өкмөтүндө штаб жетекчисине өзү чалып, коркутуп, оозго алгыс сөздөрдү айткан. Ошол иш прокуратурада турат. Аксакалдар шайлоону тынч өткөрөлү дегенде тосмо арыз жазып берген экен. Ошол сөздөрдүн баарын ачыктайбыз. Мени коррупцияга малынган деп айтып жатат. Ага акча кайдан келип жатат? Анын акчасы кайдан келип жатканын баары билет. 17 000 добуш алдым деп жатат. Биз 19 000 добуш алдык. Спортчу болсоң эркекче жеңилгенди моюнга алууну билиш керек. Анын айткандарынын баары жалган, деди ал. Булак супер чекиткейчи. Бул жер убактылуу нерсе. Депутат Айбек Осмонов Шайлообек Атазов менен Нурбек Алимбековду ынтымакка чакырды. Бүгүн 8 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Айбек Осмонов Шайлообек Атазов менен Нурбек Алимбековду ынтымакка чакырды. Эки депутат бири-бирине болгон сөздөрүн айтышты. Бул жер дагы убактылуу нерсе, түбөлүк калбайт. Бири-бириңердин айбийириңерди ачпай, сабырдуулукка чакырам. Мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзам бузган адам мыйзамдын негизинде жооп берет. Бул жерге чыгып сүйлөгөнүңөр уят. Экөөңөр тең менин агаларым болосуңар. Бул жерде көптөгөн маселелер чечилет. Ким депутаттык мандат алса, бейишке чыгат деген нерсе жок. Бири-бириңиздер менен сүйлөшүп, ынтымакка келишиңер керек, дейт ал. Бүгүн 8 декабрда депутат Шайлообек Атазов кайрылуу жасап, Нурбек Алимбеков шайлоодо мыйзам бузууларга барганын айткан. Мындан улам Нурбек Алимбеков Шайлообек Атазовго жооп кайтарган. Булак супер чекиткейчи. Депутат Жолдошбаев декларацияга жалдагы Хан сарайын эмес, Чакан батирин көрсөткөн. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев 2019-20 жылдары болгону 1 378 829 сом киреше тапкан. Ал 2019 жылы 769 483 сом киреше тапканын айтууда. Декларацияга ылайык анын болгону 39 чарчы метр батири бар. Бирок буга 2018 жылы анын Жал Кичи районунда чоң үйүн аныкташкан журналисттер макул болбосо керек. Үй Жолдошбаевдин өзүнө эмес, анын 5 сары компаниясына катталган. Имараттын күзөтчүлөрү анда депутат жашай турганын тастыкташкан. Үй 2018 жылы аныкталган жана депутат аны 2019 жылга карата декларациясына киргизе алмак. Бирок кандай кылган эмес. Журналисттердин материалына ылайык, тышынан көбүн эсе чоң Хан сарайга окшош үйдүн аянты 2,5 гектар аймагында бассейн дагы бар. 5 сары компаниясынын Жолдошбаев декларациясында көрсөткөн ага туугандарынын 120 000 сом кирешеси дагы кирген. 2020 жылы Жолдошбаев 2019 жылга салыштырмалуу кыйла аз кирешесин көрсөткөн 609 346 сом. Декларацияда компания жана Чакан батири көрсөтүлгөн, бирок жалдагы чоң үй дагы деле кирген эмес. Туугандарынын кирешеси дагы 100 000 сомго азайып кеткен.
2019-20 жылдардагы декларациялардын биринде да унаалар көрсөтүлгөн эмес, бирок 2018 жылдын февралында жумушка маршрутка менен жөө келген кесиптештери үчүн уяларын айткан эле. Башка жылдардагы декларациясында автоунаалары бар болчу. 2016 жылы ал Lexus LS 430, RX 30, BMW X5 жана Subaru Forester унааларын декларацияда көрсөткөн. Камчыбек Жолдошбаев Беш Сары ЖЧКсынын негиздөөчүсү. Бул Ош базарынын аймагында эки чоң соода үйү, ошондой эле парламентарий кичи насыя берүүчү Profit Credit Company фирмасын негиздеген. Кайра каттоодон өткөндөн кийин негиздөөчүлөрдүн тизмесине уул кыздары Алмаз Гулиза жана Наргиза Жолдошбаевалар кирген. Камчыбек Жолдошбаев Беш Сары К компаниясынын негиздөөчүсү. Ал көмүр казуу менен алектенет. Компания кайрадан каттоодон өткөн. Компаниянын директору анын кызы Наргиза Жолдошбаева. Ошондой эле ал Беш Сарыны дагы жетектейт. Жолдошбаев өзү ат башы биримдиги жана ат чабыш боюнча спорт түрлөрү федерациясынын директору да болуп саналат. Ошондой эле журналисттер Жолдошбаев жана анын эки кызы Бишкекте 3 баатирге ээлик кылаарын. Бул 12-кичи райондогу жана Исанов менен Байтик Баатыр көчөлөрүндөгү баатирлер. Гулиза Жолдошбаева катталган үйдө баатирлердин баасы кыймылсыз мүлк базарында $70 000 $280 000 тегерегинде турарын айтылган. Жолдошбаев 3 жана 6 чакырылыштын депутаты болгон. 7 чакырылышка да өтүүгө ниеттенген. Ал бир мандаттуу округтан талапкер болгон. УКМК талапкер тарабынан добуш сатып алуу болгонун айткандан кийин БШК анын талапкерлигин жарыштан четтеткен. Тергөөнүн версиясы боюнча Жолдошбаевдин кудасы округдун домкомдору жана үгүтчүлөрү аркылуу добуш сатып алуу менен алектенген. Булак Клоп, Чекит Азия. Мелис Турганбаев шайлоодогу атаандашы Дастан Бейкешев менен жолугуп ийгилик каалады. Бүгүн кеңештин 7 чакырылышына бир мандаттуу 28 октябрь шайлоо округу боюнча талапкер мурдагы ИИМ министри Мелис Турганбаев аталган райондон жеңишке жеткен атаандашы Дастан Бейкешев менен жолугушуп ийгилик каалады. Генерал анын карапайым калктын жашоосун жеңилдеткен, мамлекеттин бүтүндүгү, коопсуздугу, өлкөнүн өнүгүшү үчүн зарыл болгон мыйзамдарды демилгелеп турушуна тилек кылды. Ал ошондой эле үгүт учурунда аталган райондо көптөгөн жолугушууларды өткөргөнүн жана анда тургундар тарабынан арбын көйгөйлөрү айтылганын белгилеп, аларды чечүү үчүн керектүү сунуштарды берүүдө жана аракеттерди көрүүдө ар дайым жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Булак Бишкек 24, Чекит KG. Депутаттык комиссия Асылбек Жээнбековду абактан чыгаруу чечимин кабыл алды. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков шектелген кылмыш ишин иликтеген депутаттык комиссия башкы прокуратуранын сунушун четке катты. Комиссиянын төрагасы Канат Исаев иликтөөнүн натыйжасында депутаттык топ төмөнкүдөй тыянак чыгарганын билдирди. Асылбек Жээнбеков көпчүлүк депутаттардын макулдугусуз кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана камакка алынган деп таанылсын. Ал УКМКнын тергөө абагынан токтоосуз бошотулууга тийиш. Башкы прокуратуранын Жээнбековду жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү сунушу канааттандыруу үчүн жетиштүү негиздер жок деп таанылсын. Анткени Комтөр алтын кенинин ишин текшерген депутаттык комиссиянын отчетун кароодо, токтом долбоорлорун талкуулоодо жана чечим кабыл алууда ЖК регламентин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бекем сактоо менен аракеттенген. Кол тийбестигинен ажыратып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштамасынан баш тартылсын. Белгилей кетсек, ноябрдын аягында башкы прокурор Курманкул Зулушев 3 эл өкүлүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү сураган. Анын сунуштамасын кароо үчүн 7 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров үстүбүздөгү жылдын июнь айында Комтөр долбоорун ишке киргизүүдөгү коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген шек менен кармалган. Алар учурда УКМКнын тергөө абагында. Ал эми Бакыт Жетигенов бийликти басып алууга белсенген деген шек менен шайлоонун алдында кармалган. Булак Спутник, Чекит KG. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард 874 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан кабарлашты. 7 декабрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард 874 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 147 метр куб.
агып чыгышы 422 метр кубту түзүүдө деп билдиришти мекемеден. Былтыр 2020 жылдын 7 декабрында Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13 миллиард 489 миллион метр кубту түзгөн. Булак супер чекиттей эже.